Sağlık sayasatını özgörtüp atабыз da azыр. Анан сиздерди торговый центрларга беребиз. Аны бекер берип атабыз. Мамлекет. Аласыз, ушуну менен чек көбөйт этпей турабыз. Биз салык понедельник получается. Наверное, воскресенье күнү 400 сомго сатасың, 300 сомго. 1200 болот экен да. Саткан товарыңыз 1 жылда канча миллионго чыгат? Выручкаңар. Сизге биз мүмкүнчүлүк берип атпайбызбы? 8 миллионго товарыңыз жетпесе деп атабыз. Аз 8 миллионду биз дагы 15 миллионго көтөрөйлү деп атабыз. Bir ayda 40 bin. 3 milyon da koyuyor. Где-то так. 500 Анан бул эмне үчүн Bir ayda эми күнүгө кээде пачын болуп калат, кээде пачын болбой калып атат. Бурдагы менен азыркы себептегенде биздин бизнесибизге дагы бул өтө чоң көйгөй көрсөтөт. айында где-то bir 40 bin тегерек төлөйт экенсиз да, 50 bin. Акжардын документин битиш керек, Акжардын. мен күндө баса ачып жүргөн жерде текшерип акимде күндө турат. Создавать этелген. Бордойдон бери чакырышып, ичкериден Көчөгө сатыш. көчөгө Адамдар парковка место жок, ошондо Мен бул жерде мелочевкадан дордой Берип атпайсыңарбы? Силер келесиңер, карызга берген товарды бир өзүм айтыш кыйын дейм. Сиздин позицияңызды сурап атам. Мындайда миллионго чейин жетпесе товар, бир тыйын төлөбөйсүз. Патент албайсыз, бекер сатасыз. Biz muhafız, KZK bul, birge işleyiz. Kança patent төлөйсүз патентке? 2100 bir ayda. Товар оборотуңуз канчага барат bir ayda? Ачык сүйлөшөлү да, жашын. Точносын санабай эсере. Канча экен санабай. 8 миллионго чыгабы? Yok çıkmayın. Чыкпайт, э? Сода өтө жай, азыр 5-6дан сумка сатып атабыз, эртең менен кечке. 5-6дан сумка 5-6 сатасыңар. андан калган пайдага минутта массаж ташпаса жок. Значит, 8 миллионго чыкпаса, арендабызды азыр мына эми ушул моментте аренданы араң эле актабаган күндөрү да болот. 8 миллионго чыкпаса, товар оборотуңуз жылда саткан, мисалы, выручкаңыз 8 миллионго чыкпаса, сизге эчтеке албай сатканга пайдалуубу? Патентке төлөбөй 1100, 2100 ай сайын патент албай сатканга макулсузбу? Makul пайдалуу. Бирок кассовый аппаратта биз актай албайбыз. Жок, кассовый аппарат эмес. Смартфонуңузга эле приложение кыласыз. Барбы смартфонуңуз? Приложение киргизесиз. Ушуган кимден товар сатып алып атасыз, оптом мисалы көрсөтөсүз. Анан кайра ушу жерден электронный эле чек басып коюп турасыз. Бул налоговыйга кетип турат да. Силерге мунун эч оорчулугу жок. Коркунучу да жок. 8 миллионго жеткен болсо уже автоматически түрдө кача актабыз. Мен азыр сурап көрөмүн. Көбүнүкү эгер 8 миллиондон ашып кете турган болсо, биз порогду 15 миллионго чейин көтөрүп берели деп атабыз. Анан 15 миллиондон аша турган болсо, 30 миллионго чейин 1% төлөйсүз. Жакшы болот. 1%, 5 эмес, 10 эмес.
30 milyondan aşsa налоговый кодекс менен төлөйсүздөр да. Түшүндүрүү жумуш алып барса эле элдин баарын түшүнчүдөй. Бизде 80% сатылган жойш. В основном 8 миллионго жетпейт. Особенно 80%. Вот тем более мына. Жетпейт 80% bizde. силер налог төлөбөй иштейт экенсиңер да, ошондо патент албай иштейсиңер. А биз тек гана жана оптом поставка кылгандардан ошондо налогун төлөп турсалар, ошондо силер төлөөчү налогду алардыкы жабат да, алардыкы жабат. Сиздин 1 жылдык выручкаңыз 15 миллионго жетпесе, сиз патент албайсыз, эчтеке албайсыз, ода каласыз. Ошондо 4100-үңүз сиздин ай сайын чөнтөгүңүздө калып атат. Ошол жакшыбы сизге? Кассовый аппаратты да биз бекер беребиз, мамлекет алып беребиз. Мындай сиздерге, мисалы, алдыгы эле эмеңизге неме орнотуп аласыз. Приложение орнотуп аласыз. Анан товарды кимден алдыңыз, ошону эле көрсөтөсүз, болду. Калганына кандай сатасыз, кимге сатасыз, сизди эч ким текшербейт, сурабайт. Сизге коркунуч да жок, риск да жок, ушундай да. Суроо берсе болобу? Болот. Муну товар булардыкы распродажный, арзан товар, а биздики кымбатыраак товар. Бирок биз дати оптовыйдан карызга алабыз ал товардычы. Под реализация. А реализация кылгандан биздин товар сиз айткан баадан действительно өтүп кетет да. Биздики кымбат товар болуп атат да. 15-тен ашса 30 миңге чейин 1% төлөйсүңөр. 5 эмес, 10 эмес, 1% төлөйсүңөр. 30 миллионго чыкса. А 30 миллиондан ашкандай анан налоговый кодекс менен же болбосо ошол жерде бир варианттар бар, ошол каалаган тандап алып туруп, анан ошону менен кетесиз. Баягы кассовый машинка колдонгула десек, митингге чыкпаңар. Ошону түшүндүрө албай коюшту да, ошон үчүн убактылуу токтотуп таштап түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, андан кийин анан киргизе берип атабыз. Ай сайын канчага соода кыласыз? Товар оборотуңуз канча? Товар обороту ар кандай меники сезонный товар меники бетке одежда. Чыл-чылдык менен айтам. Чыл-чылдык менен айтканда мен августтан декабрга чейин жакшы соода кылам. Анан калган учурда күнүмдүк эле жашоомо иштейм, чындап келгенде. Ушундай. Бир жылда канча товар аласыз? 8 миллионго жетеби, жетпейби? Жок, жетпейт. Жетпейт, да? Жетпейт меники. Мен розница. Азыр сатасыз, ошо розница сатасыз. Сиз неге каршысыз кыйын колдонгонго? 8 миллионго жетпесе. 8 миллионго жетпесе, сиз азыр канча патентке акча төлөйсүз? Патентке 1200 Siz төлөбөй сатасыз да. Сизге биз мүмкүнчүлүк берип атпайбызбы? 8 миллионго товарыңыз жетпесе деп атабыз. Az 8 миллионду биз дагы 15 миллионго көтөрөйүн деп атабыз. Ошого чейин товар оборотуңуз жетпесе, сиз бир тыйын төлөбөйсүз. Патент албайсыз, бекер сатасыз. Хорошо. А эмнеге каршысыз? Мен ошону түшүнгөн жок эле. Мына көрдүңүзбү мына? Түшүндүрө албайсыздарбы? Жок, күнүнө канча товар сатасыз? Канчага товар сатасыз? 10 миң, 15 миң, 20 миң. Кээде 2 миң болуп калат, кээде 15 миң болуп калат. Бирок биз эми иштеген ишкерлерибиз бар. Среднем бир 7 миң, 8 миң экен да, күнүнө мындай. 7 миң, 8 миң кээде болбой калат. Кээде 2 күндө почти жок болуп калып атат. Биз азыр только жана крупный оптом саткандардын товарын регистрация кылып, ошолордон налогду түшүрөбүз. Учет алалы. Теневой экономиканы көтөрүп алдыга үстүнө чыгаралы деп атабыз да, таза суу. Анан ошон үчүн сизден сурап атам да, мисалы. Анан бир жерде мисалы 2100дөн ай сайын төлөп атасыз патентке. 8 миллионго жетпейт экен оборотуңуз. Выручкаңыз. Жетпегенден кийин бекер сатыңыз да. Эмнеге патентке төлөйсүз? Сизге рахмат. Эч ким мондай сууга басып келбейт. Биз 10 саат туруп иштейбиз Азиз Нуркожоевич. Туурабы? Анан кийин эми мындай айтканда сизге рахмат. Бизди ушу патенттен калтырсаңыз, эдинный налог менен калалы, элдин көйгөйү эле ошол 70-80 миң киши биз сиз менен себептегенде жардам берип атабыз. Бир адам эч нерсе кыла албайт. Анан кийин биз дагы ошо сизге берген жардамыбыз ушул болсун. Элдин баардыгы эле ыраазы. Кечеги ошо эдинный налогко калгандан бери Дордойдун элдин баардыгы ошол киши сизди колдоп атат. Биз сизге канча патентке канча төлөйсүз айына? Патентке 1450. 1450. Анан соодаңыз канчага болот бир айда мисалы? Ошондо азыр кассовый аппараттын түшүнбөйт, ошондо кандай биз койдук дейли. Ошондо кандай кылабыз? Сен кассовый аппарат койбойсуң. Сен приложение телефонуна алып аласың да, ушул жерде эле электронный эле басып коесуң. Кимге канча сатасың? 500 сомго сат, 300 сомго сат, чекти электронный жүйө бересиң. Налоговый чөйрөт болду. А сен 8 миллионго чейин жетпесе товар аласың. Бир тыйын төлөбөйсүң. Патент аласың, бекер сатасың. Сен чөнтөгүңдө. Сен телефонуңа гана бересиң. А кассовый аппаратты крупный жанагы соода борборлору коет. Никто анага мамлекет беребиз. Бекер. А сен телефонуң бар да ар кимде. Приложение качать этесиң, интернет сатып. И долго налоговый менен прямой байланышып сата бересиң. Только кимден оптом алганыңды гана көргөзүп коесуң, канчадан.
Зордойдон алабыз. Ошо Дордойдон барып Римден алганын көргүзөсүң. Ошого макулсуңбу сен? Сага биз мүмкүнчүлүк берип атабыз да, аябай жеңилдик берип атабыз. Сен бекер иштеп атабыз. Патент алба деп атабыз, налог төлөбөй эле кой деп атабыз. Андай Макулсуңбу ошого? вакыт болот деп анда бекер болот да, конечно. Түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз. Кабинет. Кабинет.